Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы башталды. Биз түз эфирдебиз. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Түз эфирде албетте тиешелүү жетекчилерди чакырып. Биз азырдагы түз эфирдебиз. 1989 ошол кездеги жогорку кеңеш тарабынан бүгүнкү күндөн баштап мамлекеттик тил күнү деп жарыяланган. Ошол убакыттан бери мына 30 жыл убакыт өтүптүр. Дал ушул мамлекеттик тил жөнүндө учурдагы абалы кандай, деги эле мамлекеттик тил 30 жыл ичинде кандай өнүктү? Дал ушул темасында бүгүн сөз кылабыз. Биз темага байланыштуу жетекчилерди да чакырганбыз. Тааныштыра кетсек, Амирбеков Зуурж Жапарович Ош шаарынын мэриясынын алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Матеев Курсанбек Борошевич Ош шаарынын мэриясынын жарнак жана дизайн бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Алгач сиздерди бүгүнкү майрам менен куттуктайын. Зуурж Жапарович, майрамыңыздар менен мамлекеттик тилибиз өнүгө берсин деген жакшы сөз менен баштайлы. Алгач эле суроо Зуурж Жапарович сизге. Негизи мынакей биз жогоруда айттык, 30 жыл болуптур. Бул баягы айтканга оңой болбогону менен 30 жыл ичинде канчалаган чоң нерселер, көйгөйлүү окуялар да болду, жакшы нерселер да болду мамлекетибизде. Негизи мамлекеттик тилди 30 жыл мурун кандай эле сиздин көз карашыңызда, бүгүнкү күндө кандай болуп атат эми? Биринчиден, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ош шаарынын тургундары, баарыңыздарды мамлекеттик тилдин кабыл алынган 30 жылдыгы менен, улуу майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайм. Шаарыбызда өнүгүү болсун, мамлекеттик тилибиз дайыма өссүнө мен дайыма тилектеш элем. Ал эми мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына кайрылган турган болсок, чындыгында туура мындан 30 жыл мурун мамлекеттик тилибиз атайын мыйзамдык даражасын кабыл алып, мыйзамдуу түрдө мамлекеттик тил катары кабыл алынган. Ошол күндөн баштап биз 23 сентябрь күнүн тил майрамы катары майрамдап келебиз. Ал эми ушул мамлекеттик тилди, кыргыз тил мамлекеттик тил катары эне тилибизди кабыл алган учур мындан 30 жыл мурда бир топ оорчулуктарды жараткан. Себеби биздин ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттин депутаттары чыныгы патриот мен кыргызмын деген атуулдары ушул демилгени көтөрүп, ушул мыйзам кабыл алынган. Ал эми 30 жыл деген бул мындай караганда аз жыл болуп калышы мүмкүн санасак, бирок бул бир топ өзүнө окуяларды камтыган жыл болуп эсептелет. Себеби 30 жыл ичинде биздин Кыргызстанда бир топ окуялар болуп өттү. Ошол эле тил жаатында бир топ биз байкагандай өзгөрүүлөр, олуттуу нерселер болуп өттү. Эми 30 жыл ичинде биз эмнеге жетише алдык? Эгерде мурда биз чындыгында баардык мамлекеттик ишканаларда, баардык уюмдарда, баардык иш кагаздар расмий тилде жүргүзүлүп келген болсо, биз тил мыйзамын кабыл алгандан кийин биздин мамлекеттик ишканаларда, баардык мекеме уюмдарда биринчи кезекте иш кагаздарыбыз мамлекеттик тилде жүргүзүлө баштады. Бул мыйзамдын өзүнүн беренесинде жазылган талаптарга ылайык келди. Андан кийин эми 30 жыл ичинде чындыгында биз бир топ иштер аткарылып келди. 30 жыл ичинде тилибиздин ушул өнүгүүсү боюнча көп салымдар кошулуп келет. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө мен Ош шаары боюнча айта турган болсом, биз Ош шаары көп улуттуу калп болуп эсептелебиз. Ош шаарында бүгүнкү күндө улуттардын ынтымакчылыгынын жана биримдигинин тили катары дагы биздин мамлекеттик тилибиз өзүнүн ордун таап келе жатат десек болот. Жакшы, рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз эскертип кетели, мамлекеттик тил боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, ошондой эле көчөдөгү көрнөк жарнактар боюнча суроолоруңуздар болсо, 276-52 номуруна байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Зуурж Жапарович, мына 30 жыл деп калдык, албетте бул күндү, бул датаны белгилеп өтпөйбүз, сөзсүз белгилеп, буга чейин дагы бир кандай иш-чаралар өттү окшойт, Бул негизи 30 жылдыкка карата кандай иш-чаралар өттү? 30 жылдыга карата биздин Ош шаарынын мэриясынын атайын тапшырмасы менен биз токтом кабыл алып, ушул 30 жылдыга карата Ош шаары мэриясы тарабынан 30 иш-чара кабыл алганбыз. Бул иш-чара негизинен буга чейин жылдын башынан баштап эле өтүп келди биздин иш-чаралар. Анан мен ушул негизгилерине токтоло турган болсом,
Biz ушул 30 жылдыктын алкагында биринчи кезекте ушул мамлекеттик тилде сабаттуу бол акциясын өткөрдүк. Бул сабаттуу бол акциясы жалпы Кыргызстанда, ошондой эле биздин Ош шаарында өттү. Бул иш-чара жогору деңгээлде өттү десек болот. Биз эми баардык мекен уюмдардын кызматкерлерин жат жазуу алып ушул сабаттуулугун, кыргыз тилге болгон алардын ар биринин аракетин байкап көрдүк. Эми негизинен бүгүнкү күндө бул жаатта бир топ жылыштар бар экендигин байкадык ушул аркылуу. Андан соң биз мына быйылкы ушул президентибиздин атайын жарлыгы менен кабыл алынган 2019 жыл өлкөнүн сан ариптештүү жылына карата мамлекеттик тилди сан ариптештирүү боюнча атайын Ош технологиялык университетинин базасында мыкты долбоор сынагын уюштуруп өткөрдүк. Бул сынакка биз бир гана Ош шаарын эмес, Баткен, Жалал Абад, Ош облусунун баардык ушул аймактарды катыштырып, ушул чоң долбоорду өткөрдүк да. Бул долбоордун жеңүүчүлөрүнө атайын биздин мэриянын белектерин тапшырдык. Ушул мамлекеттик тилге болгон кызыгууну бир кандай бир деңгээлде колдоо иретинде. Андан сырткары биз жакын күндөрдө эми биздин Ош шаары көп улуттуу эл болгондон кийин эми биз ар бир улуттун тилине аяр мамиле жасашыбыз керек. Бирок биздин мамлекеттик тилдин айланасында биздин ушул көп улуттуу калкыбызды бириктирип, достуктун, ынтымактын тили катары кабылдаш үчүн биз ырдайлы кыргыз ырларын ачалы достук сырларын аттуу кароо сынак өткөрдүк. Ар улуттан турган. Бул эми негизинен биз муниципалдык аймактык башкармалыктардын арасында өткөрдүк. Негизги максат көңүл ушул башка улуттардын өкүлдөрүнүн ушул мамлекеттик тилде ырдоосуна, мамлекеттик тилде сүйлөөсүнө, деги эле мамлекеттик тилде каада салттарыбызды алып чыгуусуна өзгөчө басым жасадык десек болот да бул иш-чарада. Андан соң эми биз мына жакында 18 сентябрь күнү Ош мамлекеттик университетинин базасында илимий практикалык конференция өткөрдүк. Бул илимий практикалык конференция мамлекеттин келечеги мамлекеттик тилинде аттуу мындай тажрыйбалык республикалык конференция деңгээлинде өткөрүлдү. Буга биз Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын окумуштууларын катыштырдык. Ушул конференциябызда биз олуттуу тилге байланышкан докладдар окулду. Жыйынтыгында чоң бир резолюция кабыл алып, мамлекеттин тилдин мындан ары өнүгүүсүнө кандайдыр бир дагы бир жаңы кадамдарды таштаганга аракет жасалды десем болот. Жакшы, рахмат. Аны эми Курсамбек Борошович, сиздерде байгыл көрнөк жарнактар боюнча мамлекеттик тилге сиздер тарабынан дагы баягы өнүгүү үчүн салым болуш керек да. Сиздерде көрнөк жарнактар боюнча кандай болуп атат? Ош шаарында эми көрнөк жарнактар ар кайсы жерде илинген, бирок анын баары эле мамлекеттик тилде деп айтууга кыйын да. Бул боюнча сиздер кандай иш жүргүзүп жатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул бүгүнкү тил майрамы менен жалпы Ош шаарынын тургундарын, жалпы кыргыз элими ушу майрамы менен куттуктайм. Биздин тилибиз ушу улуу, миллиондук саптанып турган Манастай чыгармасы бар. Дүйнө жүзүнө таанылган тилибиз бай улуттарга киребиз. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баардык кыргыз эл майрамы менен, сыртта жүргөн атуулдарды майрамы менен куттуктап кетем. Эми тил жаатында биздин мэрияда дагы ушул жарнак жана дизайн бөлүмү бир топ жакшы иштерди алып барып атабыз. Шаарыбыздын мэри Талабек Насырбекович дагы ушу шаардагы көрнөк жарнактарды иретке келтирүү боюнча бир топ тапшырмаларды берген. Азыр ушул жанагы соода дүкөндөр, ресторандар же болбосо жарнак тактайларына жайгашкан жарнамалардын баардыгын ушул кыргыз тилинде жакшынакай абалга келтирүү боюнча бир топ жакшынакай иш-чаралар жүрүп, атайын рейдтер жүрүп атат. Аймактык башкармалыктардын адистери менен байланышып, аймактык башкармалыктар арасында рейдтер жүргүзүп атабыз. Шаардагы ушу мыйзамсыз илинген же болбосо туура эмес жазылган жарнактарды азыр алып салуу иштери жүрүп атат. Аны шаарыбыздын тургундары көрүп атса керек.
азыр алда дагы көптөгөн жакшынакай пландарыбыз, бир топ жакшы иштерди аткарабыз деген ойлорубуз бар. Азыр эми мына 23 сентябрь дегенде эле биз дары эле ошо оюбузга ошо мамлекеттик тил күнү деген сразу оюбузга келет да. Ошол күнгө карата мисалы сиздерде ошо туура эмес дейбизби же болбосо башка тилде сиздерден уруксат сурабай илинген көрнөк жарнактардан канчоосун алып салдыңыздар же болбосо канча ишкерге дейбизби, адамдарга дейбизби айыппул салынды, ушундай иш-чаралар жүрдү да, э? Бизде азыр ушул мыйзамсыз илинген же болбосо биздин тилдерге туура келбеген жарнактарды алып салуу боюнча азыр бир 700 тегерегиндеги соода дүкөндөрүндө жарнактар алынды. Ошондой эле биз жанагы аялдамаларда дагы туура эмес жазылып калган жарнамаларды дагы тазалоо иштери жүрдү. Жарнак тактайларында дагы бир топ мындай бир сөздөр туура келбеген маселелерди ушул Ош шаарыбыздын тил комиссиясы менен биргеликте макулдашып алып салуу иштери жүрдү. Өзү бардык жарандарга мен айтып кетет элем, ушул сиздер ушул жарнамаларды жарыялоодон мурун биздин мэрияга келип, ушу жарнак жана дизайн бөлүмүнө келип, биз менен макулдашууларды жүргүзүп, анан сиздердин акча чыгымдарыңыздар дагы бир топ үнөмдөлмөк ал жерден. Себеби алар өздөрү билип эле чыгарып алышып, анан биздин адистер тарабынан алынганда биздин мэрияга же болбосо биздин адистерибизге мындай нааразычылыктар туулуп атат да. Анткени алар өздөрү билип эле иле беришет. Ал жерде бир топ ката тамгалардан ката кетиши мүмкүн, же болбосо мааниси жагынан туура келбей калат. Ошондуктан ушул бардык шаарыбыздын тургундарына мен ошо кайрылып кетет элем. Ошо жарнак жана дизайн бөлүмүнө келип, атайын эскиздик долбоорун алып келип, ошол жерден биз менен макулдашса мыйзамдуу да болот. Экинчиден анын ката жактары да болбойт. Биз шаарыбыздын тургундарына бардык жагынан жардамдарды беребиз, Кудай кааласа. Жакшы, рахмат. Жарнак боюнча да токтолобуз. Негизи Зуур Жапарович, жогоруда сиз баягы 30 жылдыкка карата иш-чараларды айтып кеттиңиз. Эми алдыдагы пландар 30 жыл эми 2019-дан 2020 жылга чейин дагы иш пландарыңыздар бардыр, э, сиздерде? Ооба. Кандай иш пландарыңыздар бар? Өзү атайын программа кабылган 14-жылдан 20-жылга чейин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча улуттук программа бар. Ушул программанын алкагында дагы биз эми ушул 23 сентябрь күнү гана сөз кылбастан мамлекеттик тил жөнүндө биз жанагы мен айткан иш-чарадан сырткары 3 айлык иш-чарада кабыл алганбыз. Буюрса сентябрдан декабрга чейин биздин дагы иш-чаралар өткөрүлөт. Мен атап айтсам, биз октябрь айында бир жаштардын демилгеси менен колдоосу менен бир чоң иш-чара өткөргөн турабыз. Бул келгиле кыргызча сүйлөшөлү деген бир чоң акцияны өткөрөбүз октябрь айында. Андан кийин ноябрь айына биз 3 чоң иш-чара пландаштырып атабыз. Бул мамлекеттик тилчи мугалимдердин арасында мыкты мамлекеттик тилчи деген сынак өткөрөбүз. Андан соң ушул биздин мектеп окуучуларына жалпы эле ушул Манас таамын кеңири жайылтуу максатында биз жаш манасчылар сынагын өткөргөнү пландаштырганбыз. Ал эми бүгүнкү күндө чындап айтканда эми жаштар арасында китеп окугандар мындай кандайдыр деңгээлде сейрек болуп баратканы байкалууда. Бул ачык сөз. Себеби бүгүнкү күндө технологиянын, телефондун ушундай бир доорунда биз жаштарыбызды китеп окууга, көркөм окууга кызыктыруу максатында 30 жашка чейинки жаш акындар сынагындагы ноябрга уюштуруп өткөрөлү деген өзүнүн план бар. Биз бир эле ушул 23 сентябрь болбосо ушул 30 жылдыкка гана карата иш-чараларды белгилебестен биз кийинки соңку жылдарга гана тиешелүү иш-чараларды белгилеп, ушул мамлекеттик тилдин чыныгы өзүнүн деңгээлин, мамлекеттин чыныгы жүрөгү болгон мамлекеттик тилди көтөрүү боюнча иш-чараларды белгилеп өткөрүүгө даярдыктар көрүлүп келет. Ошо мамлекеттик тилге карата иш-чараларды өткөрүү менен биз жаштарыбызды дейбизби же өзүбүздү мамлекеттик тилди сүйдүрүүгө же болбосо өзүбүздүн тилде сүйлөтүүгө салым кошуп жатабызбы? Эми иш-чаралар мамлекеттик тилде ушул
колдоо, коргоо максатынын бир бөлүгү катары эсептешибиз керек. Бул эми ушул багыттагы бир бөлүгү. Ал эми биз мамлекеттик тилди бүгүнкү күндө өнүктүрүү максатында башка да жумуштарды аткарышыбыз керек да. Бир эле 23 сентябрь күнү сөз кылбастан деги эле иш жүзүндө иш жасашыбыз керек болуп турат. Ар бир коомдогу мен кыргызстандыкмын деген жаран, мен кыргызмын деген жаран мамлекеттик тил жөнүндө жүрөгү менен сезип, ал үйүндө болобу, көчөдө болобу, коомдук жайда болобу, ишканада болобу, биринчи кезекте мамлекеттик тил жөнүндө өзүнүн жүрөгү менен сезип ошону туюш керек да. Мына ушундай аракеттер болгондо баардыгыбыз бириккен улуттун өзүнүн кандайдыр бир чоң аракети менен боло турган жумуш да бул. Бир эле мыйзам менен же болбосо бир эле иш чара менен бүгүнкү күндө биз мамлекеттик тилди деңгээлинде аткарып койдук же болбосо ушул деңгээлинде жүргүзүп койдук дегенден алысмын. Сиз эми Зур Жапарович Ош шаары боюнча сүйлөйсүз деген ойдом. Себеби байгыл ишканалар, мамлекеттик ишканалар мамлекеттик тилде байгы иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүшү керек деп сиз жогоруда да айтып кеттиңиз, буга чейин да айтып келген, бирок көпчүлүк эле ишканалар мамлекеттик тилде жүргүзбөйт, Зур Жапарович. Бул эмне бул кандайдыр бир оор түйшүк барбы? Же болбосо эмне үчүн мамлекеттик тилге өтүүгө кыйын болуп атат? Эми биз ушул багытта туура суроо, эми баардык эле мекеме ишканалар бүгүнкү күндө иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүп толук кандуу иштеп жатат дегенден алыспыз. Көйгөйлөр бар. Мына жакында эле биз ушул максатта жалпы Ош шаарындагы муниципалдык, аймактык башкармалыктардын кызматкерлерин типтүү нускаманын негизинде кантип иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүш керек, кантип токтом жазыш керек, кантип арыз жазыш керек, кантип жетекчинин резолюциясын иштеп чыгыш керек. Мына ушуларды ушул багытта мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча атайын 2 күндө окутуу жүргүздүк да. Чындап ушул жерде биз көйгөйлөрдүн бар экенин аныктадык. Себеби көптөгөн ишканалардагы кызматкерлердин, айрыкча жаштардын ушул мамлекеттик тилде иш кагазын жүргүзүүдө көйгөйлөр бар экени тастыкталды да ушул чараны өткөргөнүбүздө. Эми башка бул мамлекеттик тилде эми мына андан сырткары биз эми ушул мамлекет улуттук программанын негизинде 14-20 жылга чейин бизде эми улуттук мектептер бар. Шаарыбызда 53 мектеп болсо, анын жарымга тетеси бул улуттук мектептер, өзбек тилдүү мектептер, орус тилдүү мектептер. Бүгүнкү күндө эми ушул мектептерде кыргыз тили сабагы окутулуп келет. Бүгүнкү күндө эми мындан 5 жыл мурда эгерде кыргыз тилдүү адистер жетишпеген болсо, бул мектептерде бүгүнкү күндө баардык адистер мамлекет тилде окута турган адистер жетиштүү да. Бул кандайдыр деңгээлде ушул мектептерде мамлекеттик тилге болгон мамилени алдыга жылдыргандыгы байкалып турат да бүгүнкү күндө. Рахмат, Курсанбек Борушевич, ошол сиздерде ошол жеке ишкерлерге дейбизби, баягы туура эмес же болбосо башка тилде жазгандарга айыппул сала аласыздарбы? Сиздерде ушундай укугуңуздар барбы? Эми азыркы учурда биз антимонополия ишканасы менен биргеликте ошолордун жардамы менен ошол мекеме гана сала алат. Биз өзүбүз мыйзам түрдө сала албайбыз, бирок биз алып салуу, сейрип салуу укугуңуздар жумуштары бизде укугубуз бар. Себеби бозоргон же эскирген же болбосо тил мыйзамына жооп бербеген жарнамалар болсо, биз аны ошол эле учурда алып салганга биздин укуктарыбыз бар да. Ошон үчүн биз азыр мына жеке ишкерлерибизге көбүнчө кээ бир магазиндерге же болбосо бир коомдук жайларга барсак, ошол латын тамгасы менен чоң кылып абдан көрүнүшү абдан жакшы, бирок ошол ээсине барып сурасаң, маанисин өзү дагы түшүнбөйт да. Муну кандай деңгээлде, муну эмне себептен мындай кылып жаздырдыңар деп биз өзүбүз суроо берсек, алар айтат, ушул чет өлкөлүктөрдү туурагандай мааниси бар, же болбосо эл көп келет эле деген, элдин көңүлүн бурат деп, бурат деген мааниде.
ушундай латын тамгасы менен бир түшүнүксүз сөздөрдү жазып алган. Ош ТВ каналында Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бүгүн биз мамлекеттик тилдин учурдагы абалы боюнча сөз кылып жатабыз. Биз Зур Жапаров шоғырда дагы мамлекеттик тил боюнча учурдагы же болбосо буга чейинки иш-чаралар боюнча да сүйлөшүп кеттик. Негизи сиздер ошо көрнөк жарнак дизайн бөлүмү менен биргеликте иштешип, жанагы көчөдөгү жогоруда айткандай туура эмес жазылган же болбосо башка тилде жазылган жарнактарды алып салып бирге рейд жүргүзөсүздөрбү, бирге иш-чара жүргүзөсүздөрбү Зур Жапаров? Албетте. Эми мамлекеттик мыйзамда атайын 27-чи беренесинде каралган шаардагы көрнөк жарнактар, маалыматтар, көрнөө маалыматтар албетте биринчи кезекте мамлекеттик тилде жазылыш керек. Андан кийин гана расмий тилде жазылыш керек. Ошол эле мезгилде башка тилдин арибин өлчөмү мамлекеттик тилдин арибин өлчөмүнөн чоң болбош керек да. Мына ушул багытта биз Ош шаар мэриясынын алдында көрнөк жарнактар бөлүмү менен тыгыз иш алып барабыз. Себебинде биздин жумушубуз бир. Биз ушул көрнөк жарнактардын мамлекеттик тилдин талаптарына туура келбегендерди, ошол эле грамматикалык жактан ката жазылгандарды, ошол эле мезгилде англис тилинде жазылгандарды көрнөк жарнактар менен биргеликте эми өзүбүздүн мамлекеттик тил комиссиясы бар. Ошол графиктин негизинде чогуу чыгып, ошол атайын график менен шаарды кыдырабыз, чогуу иштерди алып барабыз. Эми мына жогоруда көрнөк жарнактын бөлүмүнүн жетекчиси өзү да айтып кетти. Биз эми ушул канчалаган эми шаар чоң болгон байкалбай калышы мүмкүн. Көптөгөн көрнөк жарнактарды, эскилик жеткен, мамлекеттик тилдин талаптарына туура келбеген көрнөк жарнактарды бүгүнкү күндө алып ордуна эскертүүлөрдү берип келебиз. Ошол эле мезгилде биз эми быйылкы жылы атайын ушул көрнөк жарнак чыгаруучулар алар ушул өздөрү кардардын келишин күтүшөт да. Көрнөк жарнактын максаты ошондой. Биз азыр ушул полиграфиялар менен алар менен сүйлөшүп жатабыз. Биринчи кезекте ушул дизайнын түзүп келип, көрнөк жарнак менен макулдашып, андан кийин мамлекеттик тил комиссиясына алып келсе, биз туура келе турган же туура эмес жагын карап туруп, бир талапка келтирип, анан кол коюп, уруксат берип чыгарып атабыз. Бул багытта бүгүнкү күндө шаардын кээ бир жарнак чыгаруучулар деле, кээ бир полиграфиялык борборлор деле муну туура кабыл алып, макулдашып, иш алып барып жатышат да биз менен. Жанагы жогоруда белгилеп кетпедиңизби, Курсанбек Борошович, жанагы англис тилинде дейбизби же башка тилде жазылган биздин жанагы мейманканалар дейбизби же башка тилдеби? Алар кимден уруксат алат өзү? Ал уруксат алып анан ат коюшабы өзү негизи? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Биз бардык жеке ишкерлерге барып жолукканыбызда алар юстиция башкармалыгынан өздөрү койгон ат менен көйлүк алышат да. Жеке ишкерлер жүргүзүү көйлүгүн алышат. Ошол жерде ошол латын тамгасы менен жазылган же болбосо өзү эле коюп алган ат менен алып алышат да. Эми аны негизи уставда бар. Ошол чет тилде же болбосо расмий тилде же кыргыз тилде ошол ат коюу жазганга айрым жерлерде бар экен. Логотип катары кабыл алса. Бирок негизинен азыр биз ушул мамлекеттик тилге бардык аталыштарды мамлекеттик тилге өткөзүү боюнча абдан чоң деңгээлде иш-чара жүрүп атат азыр. Биз эми жакынкы күндөрдө ушул Ош шаарындагы жарнактарды жайылтуучулардын жана жарнактарды орнотуу эрежелери боюнча жаңы колдонмо же болбосо иштеп атабыз. Биз шаарыбызга ушул нерселерди жайылтсак, мен ойлойм шаарыбыздын бардыгы жанагы көлөмдүү тамгаларга өтөт. Бирдей калыпка өткөзөбүз. И ошондой эле жарнамаларды дагы жана иретсиз жайылган жарнамаларды дагы мындан ары дагы алуу иштери күчөйт. Ошон үчүн мен бардык жарнама жайылтуучуларга дагы кайрылып кетет элем. Бардык ишти аткарардан мурун ошол биздин мэрияга келип тил комиссиясы менен бирдикте, ошо жарнак жана дизайн бөлүмү менен бирдикте өздөрүңүздөрдүн жарнамаңыздарды жайылтсаңыздар, бир топ жакшы иштер жүрмөк. Биз дагы ошо мына тил комиссиясы менен бирдикте рейдтерди
аймактык башкармалыктарды кыдырууда дагы жүргүзүп атабыз. Себеби ал жерде биз билбеген жактарды дагы ошо тил комиссиясы бизге менен чогуу иштеп, кээ бирки туура эмес аталыштагы жарнамаларды алып салуу иштеринде булар мыйзамдуу жеткизип айтып жардам берип бирдей жакшы иштерди алып барып атабыз да. Рахмат. Тил комиссиясы деп калды да, Зор Жапарович, негизи төрагасы катары айтыңызчы, тил комиссиясында канча мүчө бар, анан аларга кандай тапшырмалар берилген? Алар өз миссиясын аткарып атабы? Азыр эми Ош шаарында атайын адис катары жеке меништей. Ал эми башка биз атайын тил комиссиясын түзүп койбуз, 11 кишиден турат. Эми булардын миссиясы эми ушул биргеликте, жарнак бөлүмү менен биргеликте шаардагы көрүнүк жарнактардын мамлекет тилдин талаптарына туура келиши боюнча рейдтер жүргүзүшөт. Жанагындай иш-чараларды өткөргөндө бизге ушул кол кабыш кылышып, мамлекеттик тилде келе ушул талаптарына туура келиш боюнча иштерди жүргүзүп келет да. Тил комиссиясынын негизги милдети ушундай болуп сиздерге жардам беришет да. Бизге телефон чалып бар экен, кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мен көзді көріп отырмын, олар сұрау бершек тана екені мені. Бере беріңіз. Сұрауыңыз болса бере беріңіз. Алло, салам алейкум. Саламатсыз ба? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мен сіздерге сұрауым ондайды. Телекомиссия или телекомиссия қатысы малдан бері келіпті. Езбейлі мұны бат бүтірсе болып моқты. Жарнама, парнамасы жоқ деймін. Сама Өзбекстан, Тажикстанда бар да. Бұларда орысша, қырғызша канал жоқ. Бізде орысша, қырғызша пон неме мондайды. Ылжырап кеткен ме? Канал жоқ дейді. Сіздер олса мондайды. Тез арада кешіп қойса болмақтан. Негізі сұрау түшініксіз болып қалды ұқсыз, Зор Жапарович. Жоқ, мен қайталап қойым маған. Рахмат. Өзбекстанда, Тажикстанда бир гана өзбек тилинде каналдар бар, бизде. Эмне үчүн баардык тилде каналдар жүргүзүлөт деп суроо калды. Ошондой суроо болду. Түшүнүңүздө. Эми сиздин баягы билгениңизче жооп берип коюңуз эми телефон. Биздин эми Кыргызстанда урматтуу сурооңуз бир аз түшүнүксүз болуп калды. Бизде эми негизинен эми мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн каналдарыбыз аябай эле көп. Мисалы үчүн ушул эле Ош ТВ, биздин Ош шаар элтер, ал эми Кыргызстандагы Ало ТВ программасы дээрлик негизинен эми мамлекеттик тилде эле жүргүзүлөт. Ал эми расмий тилге дагы эми уруксат берилген каналдарыбыз бар да. Туурабы? Туура. Негизи ошол мамлекеттик кызматкерлер дейбизби, же болбосо кайсы мектеп мугалимдери дейбизби, же болбосо университет мугалимдери дейбизби? Зор Жапарович, сиздин баягы Ош шаарынын баягы тил боюнча эң мыкты адам катары сизди көрөбүз да, сиз төрагасы болгондон кийин. Сиздин оюңуз боюнча мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилде сүйлөшүп жатабы азыр? Эми бүгүнкү күндө мен эми ачыгын эле айтышым керек. Бизде эми мына жогорку кеңештүү көрүүбүзгө да ушул башка ишканаларды мамлекет тилде иш кагазын жүргүзүп атканын байкайбыз. Эмтилекке каршы кээ бир учурларда биздин ушул жогорку жакта отурган урматтуу биз сыйлаган депутаттарыбыз эле, элдин өкүлдөрү айрым учурларда ушул кээде биздин мамлекеттик тилди экинчи орунга мындай жылдырып койгонсуп, анан эми расмий тилде көбүрөөк басым жасап, ушул тилде өздөрүнүн ушул ойлорун же болбосо ушул жогорку кеңеш трибунасынан сүйлөгөн учурлар байкалат. Бирок ошол эле мезгилде бир патриот депутаттарыбыз бар, ушул мамлекеттик тилди колдойлу, мамлекеттик тилде көбүрөөк сүйлөйлү, мамлекеттик тилде биз элдин өкүлү катары, демилгечи катары бололу деген депутаттарыбыз бар. Эми ушул мамлекеттик ишканаларда деле бүгүнкү күндө көйгөйлөр бар чындыгында. Кээ бир ишканаларда эми мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн айрым учурларда иш кагаздары ушул орус тилинде жүргүзүлүп, ушундай бир аз койгон учурлар деле бар. Мен мисал катары эми бир чында мамлекеттик тилде шаарыбызда чында иш кагаз жүргүзгөн мекемелер бар да. Мына Ош шаарынын мамлекет ички иштер башкармалыгы бар, мен билгенден. Ушунда бир жакшы мамлекеттик боюнча адис иштейт. Ал ушул ишканада
баардык иш кагаздар бүгүнкү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ошондой эле саламаттык сактоо мекемелеринде бүгүнкү күндө мындай негизинен колго алынган десек болот да. Ошондой эле мына аскер бөлүктөрүндө бул иш дагы жакшы орунга коюлган да. Анан кээ бир мындай кичирээк ишканаларда кандайдыр деңгээлде ушул биз расмий тилде жазган иш кагаздарды да байкап калабыз да. Ошондуктан мен айтар элем, бүгүнкү күндө биз бир гана бүгүн сөз кылбастан ушул мекеме ишканаларда мамлекеттик тилде ошол мыйзамдын талаптарына иш кагаздарды алып келе турган учур келди да. Учур жетти. Биз мына 30 жыл мыйзамды айтып келдик, 30 жыл сөз айтып келдик. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик тилди иш жүзүндө ашыра турган убакыт келди деп эсептейм. Себеби 30 жыл бул биздин мамлекеттик тилдин колдоосуна жасалган аракеттер болду деп ойлойм. Мындан кийин биз ушуну кандайдыр деңгээлде чындап мамлекеттик тил мамлекеттин жүрөгү экенин кабылдашыбыз керек. Рахмат. Дагы бир суроо, Зор Жапарович, айылдарда бул көйгөй жок болсо керек деп ойлойм, айыл аймактарда, райондордо, бирок шаарда бул көйгөй сөзсүз бар. Шаардагы жаштарды, окуучуларды дейбиз. Анткени биз барган сайын азыр орус тилдүү мектептер ачылып жатат. Ошол чет тилдүү жеке менчик мектептер ачылып жатат. Айрым мектептерде жашырыштын кажети жок. Айрым мектептер мамлекетке эмес, чет жака даярдаган да мектептерибиз бар азыр биздин Ош шаарында дагычы. Ошол бизде мамлекеттик тилде коркунуч жокпу келечегине бул менен, Зор Жапарович? Эми мен биринчиден кыргыз тили бул жоголуп кетет деп эч качан айта албайм. Биздин Залкар атабыз Түгөлбай Сыдыкбеков тилдин тагдыры элдин колунда деп белгилегендей, биз кыргыз эли түптүү эли, тарыхы бай элбиз. Биздин тилибиз тээ байыртадан келаткан, Манас бабабыз сүйлөгөн тил. Бирок тилге каршы бүгүнкү күндө ушул биздин тилибизди айрым учурларда өзүбүз жээригендей болуп, мына бүгүнкү күндө ачык эле айталы, мектептерибизде мен ушул дайырлык катары айта алам. Кээ бир мектептерде 1 класска 10 класс комплект кабыл ала турган болсо, анын 8-и орус тилдүү болот дагы, 2 гана классы кыргыз тилдүү болуп калып атат да. Ал эми бала бакчаларда деле бүгүнкү күндө баардык ата-энелер балдарын ушул орус тилин үйрөнүш керек, орус тилин билиш керек деген жаатта бала бакчаларыбыз дагы бүгүнкү күндө орус тилине өткөнү мага өкүнүчтүү. Анан жогоруда сиз айткандай, биз эми сурамжылап келсек, биздин балдар чет жака чыгышат. Андыктан орус тилин билиш керек деп. Биз эч качан орус тилин билгенге, англис тилин билгенге эч качан каршы эмеспиз. Канча көп тил билсе бул сыймык. Бирок биз мамлекеттик тилди биринчи орунга коюп, мамлекеттик тилди билишибиз бүгүнкү күндө актуалдуу маселе да. Рахмат. Негизи мамлекеттик тилибиз өнүгө берсин, ар бир адам мамлекеттик тилибизди, мамлекетти сүйөлү деген жакшы сөз менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым эл кызматында болуп жүрүңүздөр. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.